Прокуратура жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 84-беренешинин 5-бөлүмүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21.699.000 сом түзөт. Zaman кандай заман. Кедейлерге армандуу, абайларга балдай заман. Жөп-жөнөкөй карапайым адам өлсө, жабалактап мал сойдурбайт дегерек дейт. Жазылган мыйзамда деп прокурорго 21 миллион сом берилет дейт. Аң-таң кылбай мыйзамды кимиң билсең, айткылачы түшүндүрөбү ушу чынбы? Ач элдин ырыскысын неге берет? Акчалууну актаган иш үчүнбү? Мамлекет деп казынаны карапайым, толтурууда таппай жатып алапайым. Эмгектенген эл ырысын суудай чачып, эки колу мурунга тыгып калаттайым. Карапайым тытынып эмгектенип, казынага эл артынан толгон миллион. Каткан нанын кемирген урпак турса, калтын эмес чоңдордуку болгон миллион. Үйлөт бирок элге калбас миллион. Үмүттүү эл кол сунуп албас миллион. Мыйзам деп чоңдорду айланчыктап, мекенди коргогонго барбас миллион. Каза болгон чек арада баатырларга каралган мындай мыйзам болду беле. Эрдик медалы дагы карап отурсак, эрдик медалы мына биздин ушундай жоокерлерге, ушундай бизге баатырлык кылып, ошол жерден жаш балдарыбыз мет кеткендигине себеп эрдик медалын да бере албай атабыз. Каалагандай тараткыдай акчаларды казынабыз миллионго толду беле. Карысыбыз кекиртектен ашып турса, кайтар деп жондордо кашып турса, кантип анан үмүт шамы өчпөсүн, казынаны каалагандай чачып турса. Бердиңерби көрүнүктүү бир нерсе, балдары окко учкан энелерге бир да жолу басып барып жардамды бербей жатып сүйлөйсүңөр эмнеңерге? Мыйзамдын орлорун элге жүктөп, майлуусуна өздөрү кутурушат, мекенин коргоп жүрүп өлгөндөрдү мактап эле тымызын кутулушат. Башын сайып мекенди коргогондон, байларды коргогондор артык беле, жумурлары тойбогон тойбосторго жеткизе албай калдык го, айтып деле. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.